Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulika ajmain. Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Алам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу дарбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели. Акыл калчап көрөлү. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу Кыргызстан, урматтуу журтташтар, мекендештер, урматтуу ата-энелер, ага-энелер, эже карындаштар. Аллах субхану ва таала адамдарга эреже берип, жана ал эрежелерди адамдарга жеткирүү миссиясын пайгамбарларга берген. Адам атадан баштап ушул заманга чейинки пайгамбарлардын саны 24 миңге жакын деп айтышат. Мына ошол пайгамбарлардын ар биринин айтканы диндин, ошо Аллах субхану ва тааланын адамдарга берген өкүмүнүн кайсыдыр бир белгиси, жана анын бардыгын чогултуп, кыяматка чейинки дин катары түптөп алып келген биздин пайгамбарыбыз хак пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай, ким бир түндү болсо да коом жөнүндө кам тартпастан таң атыра турган болсо ал бизден эмес деди. Биз демек, урматтуу мекендештер, бүгүнкү өтө кызыктуу, нары жоопкерчиликтүү кырдаалда өзүбүзгө сарасеп салып, бизди кыйнап аткан, абалким кыжаалат кылып, абалким кубандырып аткан проблемаларга кайрылбайт экенбиз. Демек биз кайдыгербиз жана Мухаммадтын үммөтүнө кирбей калуу коркунучу бар экен. Ал эми сиздер билесиздер, бейишке Аллах субхану ва таала Мухаммадтын үммөтүн киргизем деп убада кылды. Бардыгыбызга ошону насип эткен болсун. Анда урматтуу радио угуучулар, бүгүн мен сиздер менен бир тема үстүндө сүйлөшүүнү туура деп чечтим. Анткени мына өзүңүздөр Кудай буйрса күбө болосуздар, бир канча убакыттан кийин Аллах субхану ва тааланын өзүнүн ыймандуу пенделерине эгинзар катары, сооптордун эгинзары катары бере турган Рамазан айлары да ыйык босогодо тургандай. Биз ошо Рамазан айларын кандай күтүп алабыз? Биз ага кандай даярдык менен барабыз? Албетте, бул бүгүнкү күндө мусулмандардын жүрөгүндөгү орчундуу маселе. Демек ошого бет алуу максатында мен алгачкы бүгүнкү ушу Рамазандын босогосунда деген лекциялар топтомунан бир аз үзүндүлөрдү сиздер менен талкуулоону туура деп таптым. Албетте бизге биринчи байланышка радио угуучу чыкканга чейин жана андан арыда балким улантабыз, эгерде албетте биздин темабыз бузулуп кетпесе. Бүгүн мен мына ушул ыйман чеби жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Тагыраак айтканда, мусулмандын негизги фазилети, Аллах субхану ва тааланы ыраазы кыла турган куралы жана каражаты бул анын ыйманы. Аллага болгон ишеничи, пайгамбарларга болгон ишеничи, периштелерге ишениши, жана Куранга ишениши, ага чейинки түшкөн китептерге ишениши. Дегиле ыймандын ушу 4, 5, 6, 7 ушундай бир бизге белгилүү болгон түркүктөр бар. Мына ошо түркүктөрдү бекем кармоо усулу жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Элестетип көрүңүздөр, бир чептин 5 кабат дубалы бар деп элестетиңиздер. Эң ортоңку, эң борбордук дубалы алтындан тургузулса, андан кийинки дубалы күмүштөн тургузулса, андан кийинки курчап турган дубал темирден, андан кийинки дубал чоподон, андан кийин таштан. Мына ошо 5 кабат бекем дубалдын ичинде жашаган адамдар кандай бактылуу жана коопсуз адамдар. Бүгүнкү күндө дегиле мусулмандын ыйманын дагы мына ушул 5 дубал каптап турган чепке окшотсо болот. Бул кайсы дубалдар? Бул эң ортоңку жана борбордук дубал, биз алтындан болгон дубалды айтып атабыз. Бул бекем ишенич. Аллахтын бар экендигине бекем ишенүү, пайгамбарлардын чын сүйлөрүнө жана Аллахтан келгенине бекем ишенүү, периштелердин бар экендигине ишенүү, акыреттин бар экендигине бекем ишенүү. Экинчи дубал, биз айткан күмүштөн болгон дубал, бул ыкылас, калыстык. Бүгүнкү күндө калыстык десе биз жанагы акыйкаттуулук менен алмаштырып түшүнүп калдык. Ал эми калыстык деген категория эмне десе, бул ар бир кылып аткан ишиңдин жалгыз Аллах субхану ва тааланын ыраазылыгы үчүн гана кылууну калыстык деп аталат. Эгерде сен кой сойсоң, Аллахтын ыраазылыгы үчүн соесуң. Жол курсаң, Аллахтын ыраазылыгы үчүн курасың, депутат болуу үчүн эмес. Мечитке жардам берсең, Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам бересиң. Мына ушуларды калыстык дейт. Ал эми үчүнчү дубал, темирден болгон дубал, бул
Аллах Субхану ва Таала милдет кылып берген парыздарды аткаруу. 5 убакыт намазды окуу фарз болду, аны аткаруу керек. Ажыга баруу фарзды келдиби? Барыш керек. Эгерде закет төлөөгө нисап өлчөмүң жетти, демек закет төлөө фарз болду, төлөш керек. Орозо кирип келсе, мусулман болсоң орозону кармоо керек. Мына ушу парыздарга бекем туруу бул 3-чү бекем дуал, темирден болгон. 4-чү чоподон болгон дуал бул пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашоо. Тагыраак айтканда, биздин пайгамбарыбыз кыл деген нерселерди кылуу, кылба деген нерседен арылуу жана анын көрсөтмөлөрү менен Куранды түшүнүү. Тагыраак айтканда, эгер бир үйдө элестетсеңиздер, анын ыйманы деп фундаментин айта турган болсок, көркөмдүүлүгү бүт бары жогу эмнеси менен ачылат десе, анын терезеси менен ачылат. Демек сүннөт амалдарын аткаруу, мына ошол ыймандын терезеси, анын көркү катары кароо. Жана 5-чи акыркы дуал, таштан болгон дуал эмне дедик? Бул биздин мусулмандын чыныгы адеп аклагы, ыйманга негизделген адеп аклагы. Жөн гана мектептен алган этикет, а балким галантность, же болбосо мындай бир галстук тагып жүрүү эмес. Балки галстук тагарбыз. Биздин молдокелер галстук жандар да бар. Балким сакал да койбойттур. Балким, бирок анын чыныгы түпкү адеп эмне десе, ыйманга негизделген. Кимдир бирөөгө жакшы жылмайып койсо, бул адеп эмнеден десе, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Пайгамбар айтты: садака бергиле, өзүңөрдү жарым курманын жардамы менен болсо дагы тозоктун отунан алыстаткыла деди. Эгер жарым курмаңыздар жок болсо, ошол да жок болуп калса, жылмайып коюңуздар, бул да садака деди. Бул адеп. Эми бүгүнкү күндө мына ошол биздин 5 дуалыбыз кандай акыбалда? Эгерде эң четки турган таштан болгон дуалды сырттан келген душмандар сындырбаса, алар ичинде турган чопо дуалга жетпейт. Эгер таштан куралган дуал ушунчалык бекем болсо, аны сындыруу мүмкүн эмес. Демек ичинде чопо дуал дагы бекем турат. Анын ичинде темир дуал дагы, күмүш дуал дагы, алтын дуал дагы. А балким таш дуалды ураткан душмандар чопо дуалга келер. Чопо дуалды ураткандан кийин гана темир дуалга келет. Биздин мына ушул мусулмандын чеби дагы так эле ошондой. Эгерде биздин адеп аклагыбыз, мына сыртында турган көрүнүшүбүз начар боло турган болсо, демек биздин бул адеп аклак деп аталган дуалыбыз урай турган болсо, анын ичиндеги чоподон болгон дуал дагы уроого аз эле калат. Алда болсо эмне болду? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрү. Пайгамбардын сүннөттөрүн аткарбай койгон кээ бир адамдар да бар. Ал эми мына ушул пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткарбай коюу менен келип эмнеге келди десе, бара биз фарыздарды аткарбай калышыбыз мүмкүн. 5 убакыт намаздын ордуна 4 убакыт намаз окуп калышыбыз мүмкүн. Биз кээде орозону да кармабай калышыбыз мүмкүн, балким арак ичип алып бузуп коюшубуз мүмкүн. Андан кийин эмне болду десе, андан кийин биздин жүрөгүбүздөн ыклас деген керемет учуп кетти. Биз барган сайын кылып аткан амалдарыбызды Аллах Субхану ва Тааланын ыраазылыгы үчүн эмес, өзүбүздүн ыраазылыгыбыз үчүн, балким жакшы ишке жетишүү үчүн, а балким кимдир бирөөнүн бизге болгон мамилесин оңдоо үчүн кылып каларбыз. Ошентип жыйынтыгы эмне болду десе, алтындан болгон дуалыбыз, ыйманыбыз кетип калды. Жыйынтыгында эмне болду десе, Аллах Субхану ва Тааланын жек көргөн пенделерине айланып калдык. Кудай бизди мындан сактаган болсун. Эми албетте пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин кыяматка чейинки ар бир адамдын пайда болгон муктаждыктарына жооп бере ала турган система болгондуктан Аллах Субхану ва Таала өзү муну ислам деп атады. Дин деп ыраазы болдум деп атат. Демек бул динде адамдардын ыйманынын мындай бир солгундоосу каралбай калышы мүмкүн эмес эле. Ошол кезде да пайгамбарыбыздын учурунда дагы мына ушул сахабалардын керек болсо, бир азга болсо дагы мына ушул дуалдары кичине солгундап калган учурлары болгон. Жана алар жөнүндө пайгамбарыбыз эмне деди? Ар бир амалдын, ар бир аракеттин энергиясы бар, күчү бар. Жана анын артынан анын солгундоо учуру келет. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир амалдын өзүнө жараша күчтүү учуру бар, жана андан кийин анын солгундоо учуру келет деди. Кимдин мына солгундоо учуру менин сүннөтүм менен болсо гана анын ыйманы бекем болот деди. Энди пайгамбар саллаллаху алейхи салламдын сүннөтү боюнча кантип
биз мына ушул өзүбүздүн солгундоо экенибизди, ыйманыбыздын азыркы солгундоо абалында экендигин аныктасак болот. Мына бул жерде кээ бир аалымдардын келтирген бир формулалар бар экен, мен сиздерге окуп өтөйүн. Ыймандын солгундоосунун белгилери дейт. Биринчиси, адамдар ыймандары солгундаганда күнөөлөрдү кыла берет, жана анын күнөө экендигин күмөн санабай калышат дейт. Мисал үчүн бүгүн мына айтайлы, эң жеңил жана жөнөкөй күнөөлөрдүн бири, балким бул чоң күнөөлөрдүн биридир. Менин оюмча биз көнүп калган күнөөлөрдүн бири көчөдө биздин беадепчилик кылып жүргөн мекендештерибиз бар. Мисал үчүн ошол эле кыздарыбызды айтайлы, жылаңач жүргөн. Ошол ичип жүргөн байкелерибизди, инилерибизди айтайлы. Биз аларды күндө көрөбүз. Бирок биз аларга, айланып кетейин кызым, мындай кийингениң болбойт, мындай арак ичип жүргөнүң болбойт. Сен деген момундай болушуң керек эле. Сен деген Аллах субханаху ва таала сени азиз жана мукаррам кылып жаратты эле. Сен ушундай бир кереметтүү пенде өзүңдү кандай кордоп жүрөсүң деп айтып койбогондугубуз биздин бул күнөө. Анткени Аллах субханаху ва таала бизге амры маруф нахи мункарды васият кылган. Тагыраак айтканда биз адамдарды жакшылыкка жетелеп, жамандыктан токтотконубузда гана биз ийгиликтүү коомго айланмакпыз. Биз аны кылбай атканыбыз демек бизге күнөө. Бирок биз мунун күнөө экендигин сезбей да калдык. Биз кимдир бирөө алдыбызда бузукулук кылып аткан болсо, балким кошулуп кетишибиз мүмкүн, бирок анын туура эмес экендигин айтпай калдык жана биз анын айтпай калгандыгыбыз үчүн өзүбүздү күнөөкөр деп сезбей калгандыгыбыз, мына биз башында айтып аткан күнөөлөрдү кыла берип, бирок анын күнөө экендигин сезбей калуу деген формулага жатып атат. Кийинкиси, Куран окугусу келбей калат дейт, жана жүрөгү катып калат дейт. Эми Куран эмне десе, биз жанагы айтып атпайбызбы, көпчүлүгү Куранды ойлойт, бул өлгөндөргө түшкөн китеп, өлгөндөр үчүн окула турган бир миф, кандайдыр бир каббалистик тамгалардан турган окуу дейиши мүмкүн да. Жок, Куран эмне десе биздин күнүмдүк столубузда ачылып тура турган китеп. Кызыбыз менен кандай мамиледе болушубуз керек, энебизге кандай мамиле кылышыбыз керек, аялыбызга кандай мамиле кылышыбыз керек, кошунабызга кандай мамиле кылышыбыз керек, тамактын кандайын жешибиз керек. Деги эле 24 сааттын ичинде биз кандай жашообуз керек, мына ошо Куранда бар. Эгерде бизде кандайдыр проблема боло турган болсо, биз кимдир бирөөлөрдөн сурап эмес, балки Курандан, Аллах субханаху ва тааладан, ушул жашоону жараткан жана анын ээси болгон кожоюндун өзүнөн сурашыбыз керек эле да. Биз эмне кылдык десе, Куранды карабай калдык. Жана жыйынтыгында эмне болду? Жүрөк катып калды деп атат. Кийинки белги, жакшы иштерди аткарууда жалкоолук кылып калат адам дейт. Мисалы, намазга кечигип туруу, намазды өз убактарынан өткөрү берүү, же болбосо кээ бир намаздарга барбай коюу. Мен жума намазына барбай койгондор жөнүндө айткан жокмун. Тагыраак айтканда 5 убакыт намазды окубай, бирок жума намазга гана барып жүргөн бир туугандар жөнүндө айткан жокмун. Аларды ким билет, Аллах субханаху ва таала менен өздөрүнүн договору бардыр. Ким билет, балким Аллах субханаху ва таала аларга телефон аркылуу айткандыр, сен башка намазды окубай эле кой, жума намазга бир жолу келип турсаң болду деп. Алар менен мен ортодо болбогон үчүн айта албайм. Мен 5 убакыт намаз окуп, Аллах субханаху ва таала менен келишим түзгөндөр жөнүндө айтып атам. Мен 5 убакыт намазды окуймун, жана Аллах субханаху ва таала айтат, сен 5 убакыт намазды окуп, мен айткандай жашай турган болсоң, бейишке чыгарам деп экөө контракт түзгөн адамдар жөнүндө айтып атам. Алар ыйманын солгундаган белгиси кандай десе, намаздарына шалакы мамиле кылып калат деди. Кийинки белги, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө кош көңүл мамиле кылуу деп атат. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам анын жубайы, мубарак жубайы Айша энебизден сурады да, пайгамбарыбыздын мүнөзү кандай эле деп сураса, Айша радиаллаху анха айтып атат, ал басып жүргөн Куран эле дейт. Тагыраак айтканда, Аллах субханаху ва таала пайгамбарга өзү суктанат эле. Анын пайгамбарга суктанганын уккан сахабалар ыйлады: "Я Раббы, сен өзүң ушул пендени жаратып, жана өзүң ушун менен суктанасың" деди. Аллах субханаху ва таала пайгамбарды айтып атат Куранда. Сиздерге деп атат, мусулмандарга, пайгамбарда үлгү бар деп атат. Билл Клинтонда, Бушта деген жок. Карл Маркста, Ленинде деген жок. Пайгамбарда сиздерге бар деди. Эмне бар? Бизге өрнөк бар, үлгү бар. Үлгү деген ар бир ишибизди пайгамбарыбыздын эмне кылды экен ушул маселени пайгамбарыбыз? Ушул маселени пайгамбарыбыз кандай чечти экен? Муногу жерде ушундай учурда эмне кылды экен деп пайгамбардын сүннөтү менен жашоо да. Кийинкиси, Куран окуп атканда, тагыраак айтканда, Куран өзү назир ва башир, тагыраак айтканда коркутуучу жана кубантуучу. Аллах субханаху ва таала
капырларды, тагыраак айтканда ыймандан кеткендерди, ыйманга келбейм дегендерди жана ыймандууларды үстүнөн күлгөндөрдү, ыймандууларга зулумду кылгандарды, деги эле Аллах субхану ва тааланын четке каккандарды коркутат. Сен мага кайтасың дейт. Ва илайхи туржаун. Келесиң мага бир күнү. Анан кийин кантер экенсиң деп коркутат. Бейиш жөнүндө айтып, өзүнүн ыймандууларын кубантат. Мына ушул Куранды окуп жаткан кезде коркунуч аяттары келсе калтырап, көздөрүнөн жаш агып, "Я Раббым, менин акыбалым кандай болот экен?" Ал эми жакшы аяттар келсе кубанып, тим эле эгиз балалуу болгондой кубанып, мына ушул мен ушундай жерге барат окшойм деп көздөрүнөн дагы эле көз жашы кылгырып, кубаныч менен укпай калат деп атат. Куранды укса балким уктап отуруп угушу мүмкүн дейт. Кийинки бир коркунучтуу белгилердин бири ыйманы солгундаган адам байлыкка жана бийликке умтулуп калат дейт. Мына тургандар, эгерде сиз кече жакында гана бажыга барып келип, ушу ак ихрамыңызды чечкиңиз келбей, ушу пешенеңиздеги харам мечитинде сажда кыла бергенден пайда болгон мазолдоруңузду ар кимге көрсөтүп, ушу сиздеги бир нурду башкаларга тараткыңыз келип жүргөн болсо, ал эми бүгүнкү күндө сиз ыйманыңызды башка бир дүйнөгө алмаштыра баштаган болсоңуз, бул белги дейт. Бул жерде айта турган нерсем мунагу байлык, дүйнө, бийликти кечип кет деген сөз эмес. Биз өткөнкү бир сабактарыбызда айтканбыз, Аллахтын элчиси болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ислам тарыхындагы эң бай пенделерден болгон. Ислам байтул мүлктүн 5тен бири пайгамбарга таандык болгон. Эң бай пенделерден болгон, бирок айтып атабыз, ал 3 күн катар менен курсагы тоюп тамак жеген эмес өмүрүндө. Анын кыздары Фатима разияллаху анху 40 күн үйүндө түтүн чыкпай калган учурлар болгон. Байлыгы кайда кетти? Албетте, байлыгы бар эле го. Байлыгы бар болчу жана ал байлык бул дүйнөнүн байлыгынан акыреттин байлыгына айланды. Тагыраак айтканда, Аллахтын элчиси Аллахтын динине иштетти байлыгын. Бүгүнкү күндө мына ушул биздин ажыкелер, колунда бар мусулмандар байлыгын кайсыл жака иштетип жатат? Алар бир жумада бир жолу жума намазга келип, жума намазынын алдында тилемчиликти, кайырчылыкты кесип кылып алган кээ бир лөлүлөргө берип койгондугу менен исламга жардам бердим деп ойлоп жатышабы. Ошол эле учурда канчалаган айылдарга көпүрөлөр курулбай тургандыр. Канчалаган мектептерден жаан өтүп, чакка өтүп аткандыр. Канчалаган мечиттердин дааратканасы жок тургандыр. Ошол эле учурда исламды мага түшүндүрчү, ислам кандай болду экен деп маалымат таппай сулсап турган канча бурадарлар турат бизде. Аларга китеп чыгарып койдубу? Алардын бирөө жарымына өзүнүн тыйынын кетирип барып, эшигин тыкылдатып кыйналып жаткан болсо, 2 килограмм күрүч, 1 килограмм эт, 2 лепешканы апарып, мынау Аллахтын разылыгы үчүн чай ичип коюңуздар дедиби? Мына ушулар ойлонсун. Алар мусулмандыгы талашты. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деди, мусулман. Мен муну айтайын деген мына жакында орозо кирип келатат деп атабыз. Колунда бар байларга бул эгинзардын эгинзары супер эгинзар. Кана байлыгыңыздар сактаңыздар исламга. Аллах субхану ва таала орозодон башка убакытта ар бир кылган амалыңыздарга баасын айтат. Мынау амалга мынча сооп, мынау амалга мынча сооп. Орозодо кылган иштериңиздин баасы жок, анткени аны сиз акыретте билесиз. Мына ошондуктан бул албетте колунда барлар үчүн эң бир неемат айларынан. Кана эле биз мына орозого Кудай буйрса ошо кыргыз телевидениесинен, урматтуу замандаштар, ошо орозо күндөрү былтыркыдай 30 күндүк орозо деген рубрикадай даваттарды кылайлы дейбиз, тыйыныбыз жок отурат. Кана кайрылыңыздарчы бизге Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Жардам бериңиздерчи. Бул албетте сиздердин берген тыйыныңыздар Аллахтын гана казынасынан жана Аллахтын өзүнө гана өтүүчү, ал эми соол акыретте силерге калуучу. Урматтуу бийликке умтулбаган, байлыкка чирибеген жана муногу замандын байлыгын акыреттин байлыгын алмаштырам деген бирадарлар. Кана Рамазан айы келет. Жардам бериңиздерчи эгер ыйманыңыздарда бекем болсоңуздар. Ыйманы солгундаган адамдар бирөөлөрдү жакшылыкка үндөйт дейт, бирок өздөрү жакшылыкты кылбайт дейт. Көрдүңүздөрбү кандай? Эй, сен намаз окуун, Аллахтан корккун дейт, бирок өздөрү намазын балким окубайт, балким Аллахтан коркпойт.
Балким кимдир бирөөлөргө мындай кыл, Аллах мындай деди, пайгамбар мындай деди деп насихат кылат, бирок өздөрү ошону кылбайт деди. Дагы бири мусулмандардын үстүнөн, тагыраак айтканда жупуну болсо да бир сооп иштерди кылып жүргөн мусулмандардын үстүнөн шакаба чегип калат дейт. Аларды мыскылдап сүйлөп калат дейт. Койчу ошо мусулмандарды. Мына шөлбүрөтүп кийинип алыптыр. Мына сапсайтып сакал коюп ийиптир. Дагы башына селде ороп алыптыр. Дагы монтип узун көйнөктөрдү кийип алыптыр. Деп алардын үстүнөн күлөт дейт. Мына урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин коомдогу эң актуалдуу маселелердин бири биз шөмтүрөп пакистандык кийимин кийип жүрөбүзбү деп биздин кээ бир ученыймын дегендер дагы айтып жүрөт. Каалаганын кийсин. Ага караганда, өзүнө караганда кийими эки эсе кымбат болгондор деле жүрбөйт текеберленип. Өмүрүндө атасына бир кепче алып берген эмес, кийген костюмун карасаңыз $500. Алар жөнүндө эмнеге айтпайбыз? Ал эми бул байкуштар жөнөкөй гана бир сурттан болгон кийимди кийип койсо көзүбүзгө көрүнүп калды. Бул эмне десе биз алардын үстүнөн шакават чегип атабыз. Балким алар Аллахтын алдында бизге караганда жакшыдыр. Балким биз текеберленип аларды кабыл кыла албай аткандырбыз. Мына ушуну да ойлонушубуз керек. Кийинки белги башка мусулмандардын акыбалына иманы солгундаган адам кайдыгер болуп калат экен. Ай бул мен эмес да деп. Мага тийбесе болду. Опат мага келбесе болду. Сыноо мага келбесе болду. Башка мусулмандар менен иши жок болуп калат экен. Анын үстүнө пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. 50 үй бияка кошуналар бир тууган деди. Эгер кошуналар жөнүндө айта турган болсок, мага Жабраил алейхиссалам кошунанын укугу жөнүндө ушунчалык көп айта берди, мен кошунаны мураскор да болуп калабы деп ойлоп калдым деди. Бак болгон бала мураскор боло албайт исламда. Бирок кошунаны мураскор да болуп калабы деди деп атат пайгамбар. Эгерде кошунаң ачкы отурса, өзүң томпоюп тоюп алсаң, наалат сага деди пайгамбар. Бул кошунага болгон, башка мусулманга болгон мамиле. Эми сиз бүгүн кошунаңыздан кабар алдыңызбы? Кече кабар алдыңызбы? Бирси күнү кабар алдыңызбы? Ай кошуна сен кандайсың? Балдарың кандай? Үйүң кандай деп. Мына мен айылда жашайм, өзүм шаардын четинде. Жепирейген кепе үйлөр бар. Алардын жанында заңгыраган 3 кабат бышкан кыштан турган харамдар бар. Мен ойлойм кейде, мына ошо 3 кабат кышык кыштан жасалган үйдө жашаган, короосунда джип машинеси менен келип турган кыргыз жанындагы времянкада кыргыздан кабар алды экен. Өмүрүндө бир жол болсо да, "Эй, кошуна сен тамагың бар, үйүң бүтүнбү?" деп сурады экен. Эгер сурабаган болсо, ал кантип Кудайдын ыраазылыгына үмүт кылат? Демек, башка мусулмандар жөнүндө кайдыгер болуп калат деди. Аны кой, мейли, алго биздин материалдык колубуздан кетип калат экен. Башка жакта мусулмандарды карабайсызбы? Иракта не болуп атат? Иранда не болуп атат? Чечняда, Боснияда, Косоводо биз аларга кандай жардам беребиз? Жок дегенде Кудайга дуа кылып коебузбу? Раббим, мына ошо мазлум болгон мусулмандарга өзүң нусрат бергин. Аларды кыйнап жаткан капырларга өзүң кифая бол жана жазаң ал деп дуа кылып коюуга дагы биз кайдыгерлигибиз жол бербейт. Бул эмне десе, бул биздин ыйманыбыздан, анын солгундаганынан белги. Жана дагы бир белгиси, ислам таратууга дагы өтө кайдыгер болуп калат экен, ыйманы солгундаган адам. Ислам таратууга такыр кайдыгер болуп калат экен. Ислам өзүнчө бир, аны үчүн өтмүш караңгы ата бабалардын бир жашап өткөн тарыхы катары болуп калат экен. Ал бүгүнкү күндө түшүнсөңүз цивилизованный адам болуп калат экен, галстук тагып тим эле. Өзү каяктан чыкканын унутуп калды да ал. Жана каяка барар жөнүндө ойлонбойт да ал. Исламды таратмайынча коомдо тынчтык болбойт, анткени ислам эмне десе бул тынчтык өзү. Бул адамдардын ортосунда мамилени, адамдын өзүнө болгон мамилесин, анын жаратуучусуна болгон мамилесин бир таризге кое турган интеллектуалдык матрица деп атабыз муну. Мына ушундай нерсени таратпаса, ал кайран эмнени таратат анда? Албетте бузукулукту таратат. Албетте аракты таратат. Албетте зынакоордукту таратат. Кийинкиси, иманы солгундаган адамдын дагы бир белгиси, ал талашканды жакшы көрүп калат дейт. Талаша берет. Максат эмне десе, ал талашып атып өзүнүн акылдуулугун көрсөткүсү келет. Жана башкалардын алдында өзүнүн акылдуулугун көрсөтүп, башка бирөөнүн кемсинтүүгө өтөт дейт. Качан карасаң талаштын үстүндө, качан карасаң дебаттарда, диспуттарда. Ыймандуу адамдын талаш укугу барбы? Албетте бар. Бирок талаш эмненин үстүндө болуш керек десе, Аллах субхану ва тааланын жана пайгамбарынын мыйзамдарынын үстүндө болуш керек. Бүгүнкү күндө биз муну жашап атканыбыз туурабы, туура эмеспи?
Жана биз кандай жашашыбыз керек? Эгер биз ичип аткан болсок, ичкенибиз жакшыбы, жакшы эмеспи? Эгер биз кызыбыз бузукулук кылса, ошо туурабы, туура эмеспи? Мына ошонун үстүндө талашуу. Ал эми талашуунун максаты акылдуулугун көрсөтүү эмес. Адамдарды жакшылыкка чакыруу максатында, адамдарга жакшылык жөнүндө маалымат берүү максатында, адамдарга жакшылыкты таасир берүү максатында талашуу башка. Жана дагы бир акыркы белгилердин бири адамдар өзүнүн жашоосуна батып кетет деди. Биз кайсыдыр бир сабактарыбызда айттык эле, адамдар эки эрежеде жашайт. Бири өзү билгендей өз башымчалык, экинчиси Аллах субханаху ва тааланын жашоосу менен, эрежеси менен. Булар өзү билген эреже менен жашайт деди, жана өзүнүн жашоосуна батып кетет деди. Бул жерде эмне турат десе, эгерде кандайдыр бир проблема болсо, ал эми биздин жашообузда проблема сөзсүз болот, ал сыноо. Аллах субханаху ва тааланын эрежеси менен жашаган адамдар муну жана биз айткандай столунда ачылып турган Курандан издейт жана жообун таап, ошол жооп менен ал проблеманы чечет. Ал проблеманын артында башка проблема жок. Ал эми ал эреже менен чечпегендер, өзү билемдик менен чечкендер кандай кылат десе, алар өзү чечет ал проблеманы. Бирок аны ача турган болсо, сандыктын ичинде миңдеген башка проблемалар жайнап чыгып кетет. Аларды чечип отуруп турмушуна батып кетет. Мына бүгүн кызын мектепке окутуп аткан болсо, эртең эле кайрадан мына выпускной балдар башталат. Ага акчаны табыш керек. Аны акчаны тапкандан кийин кызын ресторанга алып барыш керек. Анан расчет встречать эткени тоого чыгыш керек. Анан карыздарды төлөш керек. Андан кийин кызын окууга бериш керек. Анан окууга бергенден кийин ар биринин тегерегинде миңдеген проблемалар турат. Бул эмнеге алып келди десе, аны өзүнүн турмушу өзүнүн сазына тартып кетти. Ал адам ошентип атып эртең эле берилген ажалы келет, убактысы жетет, караса турмуш өтүп кетти. Акыйкат учуру келгенде, ай мен эмнени жашадым бул дүйнөдө, эмнени көрдүм дей турган болсо, эчтекени көрбөдү, эчтекени сезбеди. Эми келечекте эмне кылат? Акыбалы кандай болот? Бул бир Аллага маалым. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу журтташтар, кандай кылуу керек? Бул жөнүндө биз Кудай буйрса, насип этсе, эмки сабакта мына ушул ыймандын солгундагандыгынан кантип бошонсо болот, кантип ыйманды кайра бекемдесе болот, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми бүгүн мен берилген убакытта сиздер мен менен болгон ушул көңүл бурганыңыздар үчүн Аллах субханаху ва тааланын алдында сиздерге да анын ыраазылыгын тилейм. Жана өтүнүчүм, урматтуу радио угуучулар, угалектерге жеткирип койсоңуздар, мына дагы бир кайрылуум, өтүнүчүм, ыйык Рамазан айлары келе жатат. Бизге мына ушул мусулмандарга ислам дини жөнүндө жана ислам динине кызыгып жүргөндөргө ислам дини жөнүндө, анын кереметтери жөнүндө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бериңиздер, жардам бериңиздер. Бизге байланышыңыздар. www.islamkg деген сайт бар. Мына ошол жерде ошол жөнүндө биздин жарыяларыбыз бар. Ал жерге кайрылсаңыздар болот. Иши кылып, ким колунда бар болсо материалдык жардам бериңиздер. Колунда жоктор кызмат менен жардам бериңиздер. Келиңиздер, Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгын иштеп калайлы, таап калалы. Анткени Рамазан бир жылда бир келе турган керемет айлардан, мына былтыркы Рамазанда барлар балким быйылкы Рамазанда жоктур. Быйылкы Рамазанда кызматын өтөп калгандар балким эмки Рамазанга жетпейттир. Аллах субханаху ва таала кимге канча өмүр бергени өзүнө гана маалым. Бирок биздин колубузда эмне бар десе, биз Аллах субханаху ва тааланын бизге койгон милдетин аткарып калуу. Ал дагы эмне десе, ал татыктуу жашоо. Бизден кеткен каталар болсо кечириңиздер, биз менен байланышта болуңуздар. Ылайым жараткан Аллах субханаху ва таала эли жерибизди тынч кылган болсун, ыйманыбызды бекем кылган болсун, солгундаганыбызды, ыймандарыбызды кайра жаңылаган болсун. Жана акыретте пайгамбарыбыздын шафаатын насип этип, өзүнүн Фирдаус бейишине чыгарган болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.